Айтылуу Сөңкөл жайлоосуна агып түшкөн мына ушул качыктуу суусу дароо эле Нарын районундагы 4 айланманын керектөөсүн канааттандырат. Тагыраагы ушул суу аркылуу мындагы 3000 гектардан ашыраак жер сугат суулары менен камсыз. Ал эми Нарын райондук суу чарба башкармалыгынын гидротехниги Рустам Рүстөмовдун билдирүүсүндө кыш аягында жаан-чачындын нарын болушунан мында жылдагыга салыштырмалуу суу мол. Ага кошумча 2 күндүн биринде жамгыр. Өз кезегинде мындай жагымдуулуктун ачасында айрым аянттарды айдоо үчүн мурдагыдай суу талап кылынбады. Бизге мына ушуларды маалымдаган бул каарманыбыздын атасы да, энеси да өмүр бою ирригация тармагында иштегендиктенби, ал дагы маянанын аздыгына карабай алардын жолун улантууда. Маяна меники 5400. Эми Кудайга шүгүр, жумуш болуп турган жакшы, эл үчүн иштеп атабыз. Быйыл кар деле жакшы жаады, буюрса субат жагынан кыйналбайт болуш керек элдер суу жагынан. Былтыркыдай эмес, жакшы быйыл. Адатыбызча статистикага таянсак, Нарын районундагы 6 суу насос станциясынан жалпы 8750 гектар жерге сугат суулары берилет. Алардын алды өткөн кылымдын 60-чы, акыркылары 70-чи жылдары пайдаланууга берилгендиктен айрым жабдуулары таптакыр эскирип, тез арада жаңыларына алмаштыруу зарылдыгы жаралган. Бактыга жараша бул жолу каражат мурдагы жылдарга салыштырмалуу алда канча көп бөлүнүп, эң орчундуу делинген жумуштардын тең жарымы бүткөрүлдү. Маселен, нарындык ирригаторлор өздөрүнө таандык 20 миллион 138 миң сомдун 14 миллионуна кем карыштарын толукташты. Онарча бир насостук станциясына 7 миллион 600 миңге жаңы ротор алдык. Насос. Жаңы насос алдык, агрегат. 10 ротор алдык. Ошонун менен калган акчаны ГСМ алдык, каналдарды кастырып атабыз, ГБС, ГТСтерди оңдоо жумуштарына жүрүп атат. Антке менен синоптиктердин божомолдорунда алдыдагы жайларында ысык аба ырайы күтүлбөй койбойт. Андыктан сугат суулардын текке кетүүсүнө жол бербей, азыртан эле аны мол камдап коюу башкы максат. Адистердин пикирлеринде муну жүзөгө ашырууга мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Быйылкы жылы баягы кийинки жаан менен тоодо кардын запасы, мөңгүнүн запасы көп болуп, быйылкы жылы тартышпыттык болбойт деген ойдобуз. Буюрса жакшы, баардыгы жакшы. Маанайыбыз жакшы быйылкы. Эч кандай кийин каршы болгон жок, ойдогудай жылдан жакшы эртелеп бүттүк насосубузду. Даярбыз, азыркы учурда деген биз заявканы гана күтүп отурабыз, элдин талабын күтүп отурабыз, ошо элдер чыгаргыла деп чыгарса койройбуз. Эгер Нарын облусуна мамлекет жетекчилиги тарабынан убада кылынган 94 миллион сом чегерилсе, аймактагы миңдеген чакырым каналдар ашар жолу менен тазаланмакчы. Албетте мындай көрүнүштө болочоктогу мол түшүм үчүн бекем пайдалардын түптөлөрү бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын району.